көп сыноолорду аял зат келип калат, башка келип калат, мен жоолугумду чечтим окуган. Адамга мусулманчылыкты байлабаш керек. Канчалык катаал сыноо келбесин, ошону кайра бекем кармаган сайын жол ачылат. Сиз күйөөңүз үчүн, кайненеңиз үчүн эч качан жоолук, же баланча устаз, же баланча молдо, же баланча жакшы көргөн адам үчүн жоолукка кирбеңиз. Ал үчүн намаз окубаңыз. Кудай үчүн намаз окусаңыз ушул маселелерден чыга аласыз. Кудай үчүн жоолукка кирсеңиз ушул маселелерден чыга аласыз. Анан таштап кетсе жоолук чечип коюп, жок. Кыргызда жакшы сөз бар, динден алынган. Битке эрегишип тонуңду кыргытпа дейт. Коймо биттер деп тоңду тазала, күнгө какта. Бит өзү кетсин, анан ал сени сууктан, ысыктан, башкадан коргоп тура турган болсо себепчи болуп. Ошон үчүн намазыңызды жандандырыңыз. Намазды жандандырбай таштап койсо, шайтан шунчалык жүрөккө иштейт, аны динден да чыгаргысы келет. Мына суроолордун негизинде айтып атам. Кээ бирлер айтат, шунчалык иман алсырап барып күйөөм таштап кеткенде, көз ачыкка барайын деп калдым күйөөмдү окутууга дейт. Адам жашоосун адамга байланса, болуп көрбөгөндөй кордукка жолугат. Адам жашоосун Аллага байласа, жеңил болот. Аллага байлануу дегенде, бу мейли мен түшүнбөй атат, Алла, ушунун эгеси сенсиң, ушуну сен жараткансың, жүрөгүнүн дагы ээси сенсиң. Ушуну бурчу деп Аллага кайрылыш керек деген сөз ушул. Аллах үчүн жакшы көрүш керек деген. Аллах үчүн жакшы көрсө, ал эмне дейт? Анча-мынча кемчилик өзгө көрүнбөйт. Анан адамга байланып алса, кээ бир аялдар кечирип коесуздар, аялдарды дайыма коргойбуз, бирок кээ бир учурда аялдар күйөөсүнө апа болуп алса болбой калат да, күйөөсү серигип кетет. Анча-мынча кемчилигин жууп, акыры сонун жеткирип койсо, сонун болот. Аялдарды корголбайлар.